негизи баардык 17 жаран каза болгон, анын 3-өө Россиянын жарандары, 14-ü биздин жаран. Андан сырткары биздин жарандардан 3-өө больницага түшкөн, ооруканага. Ооруканадан бирөөсүн чыгарып биз самолет менен кошо алып келдик. Экөө бүгүнкү күндө больницада, бүгүнкү күнгө чейин 3-өө тең реанимацияда жаткан. Бүгүн алардын акыбалдары жакшы. Биз өздөрү менен көрүшүп сүйлөштүк, аларды жалпы палатага бүгүн которушат. Дагы бир 4-5 күн же болбосо 1 жуманын ичинде больницадан толук сакайып чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Каза болгондор тууралуу айта турган болсок, 10-ун Москвадан Ошко учуп келип туруп, Ошто туугандарды өткөрүп берилди. Өзгө Чакырдалдар министрлигинин кызматкерлери адрестери боюнча үйлөрүнө жеткирип иштерин азыр жасап жатышат. 4-өөнү Бишкекке алып келдик. Бул жерден 3-өө Ысык-Көл областында, бирөө Кемин району Чүй областында кетмекчи болот. Москвада болгон иш-чараларды кечээден берки Россиянын өзгө Чакырдалдар министрлигинин кызматкерлери менен чогуу, биздин элчиликтин кызматкерлери менен толугу менен бир сутканын ичинде, тез аралык ичинде бүтүрүп алып келүүгө жетиштик. Азыркы мезгилде Москвада тергөө иштери жүрүп жатат. Иш козголгон, иштин тергөө ишинин аягы менен жыйынтыгы билинет. Бүгүнкү күндө биздин билишибизге караганда ошол типографиянын ээсине иш козголмокчу болуп турат. Андан сырткары өртөөчүлөрдүн дагы кызматтарына атайын кызмат иликтөөлөр жүргүзүлөт. Бул азыр элчиликтин кызматкерлери ошо менен бирге бизде Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү ошол жерде бул тергөө иштеринин кабар алып турат. Компенсация берилеби? Кандай? Компенсация бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей президенттин жардымы менен атайын жардам берилди. Андан сырткары өкмөт башчысы дагы өзүнүн буйругу менен 50 000 рубльден ар бир ошол каза болгондордун туугандарына, андан сырткары ошол ооруканага түшкөн 3 жараныбызга 50 000 биз азыр берип келдик. Россия тарабынан компенсация бериш үчүн ал юридикалык жактарын караш керек, себеби булардын договорлору бар, ошолор менен иштөөгө кандайдыр бир документтерди ошол юридикалык жагын аныктагандан кийин берет. Жанагы өртөөчүлөр, куткаруучулар келгичекти куткарууга киришкен 6 баланын абалы кандай? Бүгүнкү күндө ошол больницага түшкөн 3-өө, бирөө аял киши, кыз киши, экөө эркек киши. Бирөөсүн жана мен айткандай уже биз больницадан чыгарып алып келдик. Экөөнүн абалы жакшы. Биз реанимацияга чейин кирип, алар менен сүйлөшүп, өздөрү менен маектешип чыктык. Бүгүн аларды ошол жалпы палатага которулмакчы.